Биздин чыгармачыл топ барганда Советбек мырза жеңил кийимчен мончо жагып жүрүптүр. Бутунда илип алма жайкы бут кийим, чолок шым, үстүнө да жука кийинип алган. Чыңалуу закалка деп коет. Ошого көндүрүп алсаң чыдап жүрө бересиң. Абанын басымы 0-10 градус төмөн түшкөн Чилдеде бир аз калың кийинбесе, жеңил кийимчен жүргөн. Каарман салкын абаны жакшы көрөт. Кадимки муздак суу чыкчу чоргодон 2 чака суу алып короого жөнөдү. Алгач денени муздак сууга көндүрүп анан куйнат экен. Сууну баштан аяк куярдан мурда сыр сөзү бар. Келме келтирип коюш керек. Анысы да бар. Анысын айтып койбосо бирөө турайын деп ор. Мына ара алып туруп башка куюп ийесиң. Мына туруп. Ал мындай адатты көп жыл мурда досунан үйрөнгөн. Алгачкы жолу көп кабаттуу батирде жашап турганда куюнганын эстеди. Да тазы муздак суу куйдум дагы. Анан келме келтирип турган. Коюп этип бир бакырдым. Андан кийин өзүм да абдан жакшы сезип калдым да. Балконго чыгып полотенцемен сүрүнүп. Советбек мырзанын айтымында сууктан муздак сууга жуунуп жүрүү эркин жана салкын ой жүгүртүүгө жардам берет. Ошондой эле дене чымыр болуп, көп оорулардын алдын алса болот. Сергек болуш үчүн ичине эртерээк туруп, анан куйнуп, эметип койсоң, анан кечке мында сергек жүрөсүң да. Ардактуу Эсалуудагы полковник Саратовдагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүргөн. Эмгек жолун 74-12 аскер бөлүгүндө саркерден баштап кол башчыга чейин жеткен. Ички аскерлерди башкарып бергиле деп сунуш болгон. Министрдин атынан. Анан мен отказ бере алган жокмун. Анан ошо ички аскерлерде өмүр бою кызмат кылгандан кийин ошол кол башчысы кылып дайындалып калдым. Ал жерде ошол жылдары абдан катаал болуп калды. Каарман 66 жашка таяп калды. Ал өмүрлүк жолдош менен 3 кызды тарбиялап турмуш жолуна аттанткан. Учурда байбичеси менен 8 неберенин сүйүктүү чоң ата-энеси. 15 жылдан бери коомдук иштерге активдүү катышып, ардагерлер бирикмесинде төрага. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.